Нигерия соту Боко Харам боевиктерине каршы согушуудан баш тарткан 54 аскерди өлүм жазасына буйруду. Бирок аскерлер өздөрүнө тагылган айыпты четке кагууда. BBC жазгандай, Нигерия армиясындагыларга ок дарылар жетишпейт. Айрымдары аскерден качып кетүүдө. Сирияда массалык көмүлгөн 230 адамдын сөөгү табылды. Алар Аль-Шейтат уруусундагылар болушу мүмкүн. Каза болгондор Ислам мамлекети согушчандарынын курмандыгына айланган. Ушуну менен Аль-Шейтат уруусунан көз жумгандардын саны 900дөн ашты. Европарламент Палестинанын мамлекеттүүлүгүн таанууну колдоду. Бул үчүн 498 депутат макулдугун берип, 88 каршы чыкты. Бирок бул чечимди Израилдин өкүлү Евро депутаттар өздөрүнө тиешеси жок маселеге башын салып жатат деп сындады.